Ош шаарында Төлөнов көчөсү толук реконструкциядан өткөндөн кийин колдонууга берилди. Жалпы узундугу 3 чакырымга жакын болгон жолдун кенендиги 15 метрге чейин болуп, 4 тилкелүү болуп салынган. Андан сырткары жолдун эки тарабында 1,5 метрден 2,5 метрге чейин тротуарлар коюлуп, жашылдандыруу үчүн дагы өзүнчө 2 метрлик аралык калтырылган. Юсупалы Төлөнов көчөсүнүн ачылуу аземине Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттык топ катышты. Төрага өлкөдө жолдордун массалык түрдө оңдолгону мамлекеттин өнүгүп жаткандыгынын белгиси экендигин билдирди. Эгерде тарыхты карай турган болсок, мына буга чейин 1 жылда болгону 150 километр гана жол курулчу. Мына азыр акыркы жылдарда 1 жылда 2000 километр жол курулуп атат. Албетте бул өтө чоң көрсөткүчтөрдүн бири, бул чоң жетишкендиктердин бири деп айта керек. Төлөнов көчөсүн толук жаңылоого республикалык бюджеттен 285 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Автоунаа жүрүүчү бөлүк 15 метр болуп, жолго жалпы калыңдыгы 15 сантиметр болгон 2 катмарлуу асфальт төшөлдү. Ирригациялык арыктар жаңыланып, канал аркылуу өтүүчү 2 көпүрө реконструкцияланган. Бир көпүрөнүн узундугу 18 метр, кеңдиги 22 метр болуп калды. Ал эми экинчи көпүрөнүн узундугу 6 метр, кеңдиги 22 метр. Лабораторный анализдер алынып атты, экспертизадан чыгып. Андан сырткары бул асфальттын сапаты боюнча булардын өздөрүнүн лицензиялары бар, сертификаттары бар, ошол асфальт боюнчачы. Буга чейин Төлөнов көчөсүндө 2 унаа араң батчу, аны кеңейтүү үчүн айрым тилкелерден 15 турак үй жарым-жартылай сүрдүрүлдү. Антседа жергиликтүүлөр негизги жол кенен болуп калганына ыраазы. Аз кеңейип, жакшы тротуарлар чыгып, баары жакшы. Заман болуп калды бияк. Мурда жол начар эле, өтө. Мындай чукур, өңгүл бул машинанын аркы берки жүрүш кыйын эле, тар көчө эле. Азыркы мезгилде азыр жакшы өтө. Жакшы салынды, сапаттуу, кенен. Биз буларды көргөн сайын сүйүнөбүз. Хотя бы биз ушуларды көрүп калат экенбиз деп. Бул жөнүндө биздин оюбузга да келчү эмес да. Билесиңер, кандай замандарда жашаганбыз, туурабы? Эми азыр Кудайга шүгүр, мына жолдор ачылып атат. Бүгүн колдонууга берилген экинчи жол Курманжанатка көчөсүнүн Сүйүнбаев көчөсүнөн Аматов көчөсүнө чейинки аралык болду. Жалпы узундугу 2 чакырым болгон жол 4 тилкелүү болуп, ага 12 сантиметр калыңдыкта асфальт төшөлдү. Албетте бул жерде да жолдун эки тарабында турасы 2,5 метр болгон тротуарлар каралган. Жолдун жалпы турасы 26 метрге чукулдап, автоунаа жүрүүчү бөлүктүн кеңдиги 15 метрди түзөт. Мурун бул жолубуз тар эле. Жолдун чекелеринде аптека, майда барат дүкөндөр, эки тарабы тең ошондой эле. Анан ишо машиналар турат эле. Эми болсо жыргап калдык. Жол кеңейди, таптаза, арык, зеленая зона, тротуар. Бул өтө ыңгайлуу. Азыр эми көп кабаттуу үйлөр түштү. Биз кечкурун бу жерде сейил бак кылып ойноп атпайбызбы? Эң сонун. Ош шаарында быйыл 50 чакырым жолду кеңейтип, асфальттоо пландалган, ага алдын ала 5 миллиард сомдун тегерегинде каражат кетери эсептелген. Азыр 4 жол кеңейди, бирок бардык жеринде ушу тротуарларды жашылдандырууну кошолуп кетти. Кенжеби Маматсадыкова, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош шаары.